Assalamu алейкум. Намаз ака, кандайсыз, жакшыбы? Негизинен айтып коюш керек да, көп мекендештер мурда билчү эмес, азыркыга чейин билбеши мүмкүн. Кетем деп чыккан күндөр болгон, жумуш абдан оор болгон. Бир да категорияны бастырбага акчаңарды кетирбегиле. Ал жумуштарга барсаңар силердин эчтеке документиңерди сурабайт. Атың ким дейт? Атым Өмүрбек десең, анда жүрү, биздин жумушка кире бер. Сага деген жумасына бир жолу зарплата берип турабыз деп. Бул суроонун жообу так, жообу жок. Токтоңуз. Туугандар, атайын сиздерге кыргызча контент кылып жаткандан кийин 97%ыңыздар катталбай эле көрүп жатасыздар. Бул эмне деген сөз? Катталып коюп көрө бериңиз. Бирөө сиздин мышыгыңызды пыш десе, мен жооп берем. Бирок ошондой болсо дагы сиздерге жагымдуу көрүү каалайм. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Бүгүн биздин маегибиз, биздин бул чыгарылышыбыз башка чыгарылыштардан караганда бир кыйла жогорку деңгээлде болот деген ишеничтемин. Эмнеге дегенде Алмаз байке толгон токой маалыматтарга баймын жана ошондой эле маалыматтарды сиздерге ачык көрсөтүп берем деп сөз берди. Анда эмесе кеттик туугандар. Ассаламу алейкум. Алмаз байке, кандайсыз, жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшыбы? Жакшамаңыздан келдиңизби? Жакшы, чоң рахмат. Ден соолугуңуз. Жакшы, баары жакшы. Мына Чикагода келип калдык, көчөгөн атайын келдик мекендештер үчүн. Нооруз майрамына. Биз сизди канча ай күттүк? Бир 3 айдан бери экөөбүз жолугуша албай жүрөбүз го? Бир 3 айдан бери сүйлөшүп жүрөбүз. Анан бир күнү өзүң айткансың, Агаяга келип бир жакшы видео тарталы деп. Как раз анан момент болуп калды. Чикагога бир 2-3 күнгө келгенбиз. Мекендештер менен жүз көрүшүп коелу деп. Анан келген себебибиздин дагы бир маселеси ошо. Өмүрбек иниме кезигип, жакшынакай бир видео тартып коелу дегенбиз. Алмаз байке, айтсаңыз эми өзүңүз кантип келгенсиз, кайсы жылдары келгенсиз, келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Бүгүн эми бир кенен маек кылайлы экөөбүз. Кенен маек кылалы. Биринчиден мен Өмүрбек инимдин YouTube каналындагы катталуучулар, мекендештер менен учурашып алайын. Баарыңыздарга жакшынакай маанай жаркырап кирип келе жатат. 21 мартта Нооруз майрамыбыз болот. Ошол Нооруз майрамы менен Өмүрбек инимдин катталуучуларын чын жүрөктөн куттуктайм. Биз болсо эми Америкага кантип келип калдык? Мен Америкага жакында 10 жыл болот жайында. 2013-жылы ошо Америкага келип калдык. Ошондон бери жашап атабыз. Мен бул жака Америка Кошмо Штатында жашаган гражданин, жарандыгы бар киши мени чакырган, турист катары келгем. Башында көптөгөн кыйынчылыктар болду. Башыбыздан ар кандай жумуштарда иштедик. Башында грузчик болуп иштедик, идишак жууп иштедик. Ар кандай мувинг деп коет, кишилерди көчүрүп иштедик. Анан биз келгенде дагы баягы дем алыш күндөрү үйдө отурчу эмеспиз да. Анча мынча иштеп алалы деп ар кайсы жумуштарга подработкага чыгып, $100 таба алсак аябай сүйүнүп калчубуз да. Бул ошондо кайсы жылдар болот? Башында келген учурда? 2013-жылы келген. Азыр көп мекендештер айтып атпайбы? Азыркы мезгил мурдага караганда оор болуп калды деп. Биз келген учурда деле ушундай болчу. Оорчулук ушундай болчу. Биз да көрүп калчубуз да, көп мекендештер, депрессияда жүргөн мекендештерди көрүп калчубуз, ар кандай кыйынчылыктар менен. Жумуш издеп жүргөн мекендештерди көрүп калчубуз. Биз деле жумушту кээ бирде таба албай, атайын агентстволор болот Америкадачы. Ошол агентстволорго барып, определенный акчасын төлөп берип, анан биз бир жума иштеп, ошол бир жума иштеген акчаны ошол агентстволорго төлөп берчүбүз. Биздин учурда дагы жумуш жагынан кыйынчылык болчу, көп кыйынчылыктарды көрчүбүз. Азыркы учурларда деле ушундай кыйынчылыктар болот, бирок жеңе билиш керек да. Алмаз байке, айтсаңыз, эми сиз Америкага биринчи келгенде ким тосуп алды? Кандай жумушта иштедиңиз биринчи? Кандай ошо биринчи жумушта тил билчү белеңиз? Кандай кыйынчылыктар болгон? Ошо биринчи келген, азыр мисалы биздин мекендештер аябай эле мага жазып атат да, кеченки биринчи видеодон кийинчи. Өмүрбек кантип барам? Учуп барамбы же виза менен барамбы деген ушундай бир вопростор да берип атат да. Биринчи келаткан, ниет кылган, жолго чыгып аткан мекендештерге айтып кетсеңиз, сиз келгенде кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз? Биз ар дайым айтабыз да, азыркы учурда акыркы 2 жыл болуп калды, агым күчөдү да. Америка Кошмо Штатына келем деген дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы мекендештер келип атат. Эң негизгиси Америкага келаткан кишинин таанышы болсо абдан сонун да, жеңил болот. Анан көптөгөн мекендештер бул жакка келгенде таанышы жок болсо көптөгөн кыйынчылыктарды көрүшөт да. Анан үстүнөн деген бул Америкада англис тилинде сүйлөшүшөт. Көптөгөн биздин мекендештер англис тилин билбейт. Мен келген учурда 2013-жылы мени тосуп алышкан. Ошо абдан сонун болгондо аэропорттон тосуп, мага квартира даярдап, мага жумуш даярдап коюшкан.
Анан аэропорттон эле келип, оокаттардын баарын үйгө таштап, мени бир кафеге алып барып, тамак алып берип, курсакты тойгузуп, анан 1-2 күн мен эс алып, андан кийин даяр жумушка чыгып кеткен. Эми Америкада кандай жумушта иштебей өзүңдүн өлкөңдө министр болбо, же болбосо губернатор болбо, же болбосо бир фирманын чоңу болбо, Америкага келгенде баардык адамдар кара жумуштан башташат да. Биз келген учурда ошондой көбүнчөсү стройкага кетчү. Мен болсо грузчик болуп баштагам. Мен Америкага келгенде Бруклинге келгем. Ошондо Сэнди деген мындай катуу затоп болуп, Бруклинди каптаган, Атлантический океанчы. Ошондо көптөгөн складдардын баарын суулар каптап, товарлардын баары жарабай, анан мен бир жерге базага грузчик болуп киргенде 3 ай абдан катуу иштегенбиз. Мен келгенде дагы кетем деп чыккам. Ушундай оор жумушта кантип иштейсиң деп. Эртең менен 8де баштайсың, 9га чейин тим эле катуу иштегенде биз баса албай калчубуз. Анан кетем деп чыккан күндөр болгон, жумуш абдан оор болгон. Азыркы учурда жакшы болуп атпайбы? Көп мекендештер келип атат дагы. Айдоочулук күбөлүгүн алып алып, 90% өткөн видеодо мен дагы уктум, өзүң да айтпадыңбы? Тамакташуудан баштайт да. Биз келген учурда айдоочулук күбөлүк алыш үчүн бир топ убакыт күтчүбүз. 1,5-2 жылдан кийин айдоочулук күбөлүктү алчубуз да. Азыркы учурда аябай жеңил болуп калды. Ар кандай жолдор менен биздин мекендештер келип атат, ашып кетсе 1 жума. 1 жумадан кийин даже Вашингтон, Сиэтлга барганда биздин мекендештер бар. Телефондорун калтырат, тозуп алышат, жаткызышат, 1 күндө праваны алып берип, 6 жылдык праваны алып берип, анан узатып коюшат. Ошол права менен келип, анан тамакташып иштеп атат. Ошо азыр биздин көрүүчүлөр айтып атат да, мага дагы вопрос берип, суроо берипчи, барганда кайсыл права менен иштейбиз, Кыргызстандын правасы жарайбы деген суроого кандай жооп бересиз? Ошол боюнча аябай көп сурап атат, ошол боюнча бир айтып койсоңуз. Кыргызстандын правасы бул жака кереги тиет. Бирок бир маселе бар да, Кыргызстандын правасы международный право болуш керек. Аякта деген өзүңдүн атың, фамилияң англис тилинде жазылып туруш керек. Ошол права менен алып эле эч кандай категорияларын бастырып кереги жок. Көп мекендештер менден да сурап калат да. Байке кандай категорияларды бастырып, бир да категорияны бастырбага акчаңарды кетирбегиле. Кыргызстандын правасы менен бир да жумушта иштей албайсыңар. Бул жака келип аэропорттон түшкөндөн кийин эле силерди тозуп алган, досуңар болобу, таанышыңар болобу, сразу эле машинаны айдап кетсеңер болот. Кыргызстандын правасы менен. Кыргызстандын международный правасы менен айдасаңар болот. Анан Америкада 50 штат болсо, ошо 50 штат бул өзүнчө мамлекет да. Бир да закондор бири-бирине окшошпойт. Бул биякта федеральный, анан ар бир штаттын өзүнүн закондору бар да. Кээ бир штатта Кыргызстандын правасы менен 6 айга чейин айдаса болот. Кээ бир штаттарда 3 айга чейин айдаса болот. Кээ бир штаттарда такыр айдаса болбойт. Анан көп мекендештер келип, анан тааныштар болуп калат, тозуп алган кишилер болуп калат, өзүлөрү машина сатып алат. Америкада жеңил бул машина сатып алышчы. Бат эле, жарым күндө эле бүтүрүп койсоңор болот. Анан Кыргызстандын правасы менен айдап жүрө берсеңер болот. Бул жактан деген магазинге барыш үчүн дагы керек, машина керек, жумушка барыш үчүн дагы машина керек, балдарды мектепке апарыш үчүн, садикке апарыш үчүн дагы машина керек. Машинасы жок, оокат абдан оор да. Мага берип жаткан сурооңуздарга толук түрдө жооп алдыңыздар деп ишенем. Алмазбек, айтсаңыз эми азыр мына Кыргызстандан келгендердин көпчүлүгү эле мисалы жайгашыш керек, бир жерге жашаш керек да, туурабы? Ошо кайсыл жерден квартира алам, кайсыл жерден квартира снимать этем, Бишкекте эле барып эле договору жок эле 5 мың берем, подселением жашайм деген ошол квартира боюнча кененирээк айтсаңыз биздин. Бул жакта Америкага эми көп мекендештер келип атат. Эң биринчи маселе бул квартирада, чынбы? Бир жакта жашаш керек. Андан кийинки маселенен жумуш издеш керек да. Бул Американын закону абдан катуу да. Бул деген закон бул жакта катуу иштейт. Закон катуу иштеген мамлекет өсөт деген сыяктуу да. Бул башка штаттарда документтер толук болбосо, квартира, жумушка табыш дагы, жумушка кириш дагы абдан оор да. Ошон үчүн биз мекендештерге эмне деп айтабыз? Мекендештер көп жашаган, баягы СНГдан келген мигранттар көп жашаган жерлерге келиш керек да. Булар деген Иллинойс штатынын Чикаго шаары, Филадельфия шаары, Пенсильвания штаты, Нью-Йоркто бул Бруклин, Агаяда Синсинати деген бир определенный жерлер бар да. Ошол жака келип, квартирадагы анан жумуш тапса болот. Анткени жанагы көп жылдардан бери келген мигранттар бул жака ар кандай базаларды ачып койгон, ишканаларды ачып койгон, кээ бирөө 2ден, 3дөн, 4дөн квартира алып койгон. Анан ошолорго эч бир документиңди карабай, сөзү менен эле договор түзүп, анан иштесе болот да. Анан көп мекендештер таң калып калат го, биз Америкага барганда кантип иштейбиз деп. Ал жумуштарга барсаңар, силердин эчтеке документиңерди сурабайт. Атың ким дейт? Атым Өмүрбек десең, анда жүрү, биздин жумушка кире бер.
сага деген жумасына бир жолу зарплата берип турабыз деп. Американын да жакшы жери, например, Кыргызстанга окшоп бир айда бир жолу зарплата алышпайт. Мыякта бир айда 4 жолу зарплата берет. Анан квартира маселеси да ошондой. Жүрү квартираны барып көр, жакса, например, депозит деп коет да мыяктачы. Бул квартира 2 комнаталык квартира 1,5 турат. Ошол 1,5 миң турган квартирага азыр акчаңды төлө, а дагы бир 1,5 миңди берип кой, мен аны депозитке коюп коём. Кийин кетем дегенде ошонун эсебинен бир ай жашайсың, анан чыгып кетесиң дейт. Эгер силер деген башка накты американецтер жашаган райондорго барып калсаңар, эч качан жумуш да таба албайсыңар, эч качан квартира таба албайсыңар. Анткени аяка офиске барганда биринчиден эмнени сурайт? Social security карточка дегендер бар. Мыякта деген разрешение на работу, green карта дегендер бар да, жана driver license деп коет, айдоочулук. Ошону сурайт, аным жок десеңер эч качан силер менен сүйлөшпөйт. Аны деген берсеңиздер, анан силердин историяңа деп коет мыяктачы. Ар бир кишинин историясын билип койсо болот. Криминал жокпу, банкта карызы жокпу, мурда деген башка бир банктан кредит алат да, ошону убагында төлөгөнбү, бир квартирада жашап, анын акчасын төлөбөй качып кеткен эмеспи, эмне жумушта иштейт, банкта канча счету бар, ошонун баарын карап, эгер силер жаксаңар, определенный убакыттан кийин анан силерди чакырат да. Мына силерге квартира берип атабыз, жашагыла. Анан алар дагы депозитти көп албайт да, бир 200-300 доллар депозит алат. Болду. Ушундай жеңилдиктер бар да. Негизи эле кыргыздар ошо кыргыз мисалы ошо сиз айткан атап кеткен жогорудагы Чикаго шаарына кыргыздар көп шаарга келсе бир аз жеңилирээк болот экен мындай, азыр биздин жаңы келейин деген мекендештерге. Мындай болот да. Көптөгөн мекендештер бул жака келгенде тааныштары жок. Башында келгенде гостиницага жатышка эме болушат да, баягы кандайса муктаж болушат. Менин да туугандарым бар. Мага айтпай келген. Ошо Алмаз байкем Америкада жашаса дагы жумушунан эме кылбайлы, үзгүлтүк кылбайлы, баягы убактысын албайлы деп келип, менин туугандарым. Ушул келип гостиницага жатып, бир 2 күн, 3 күн жатып, ошол учурда анан жумуштап, квартира таап, анан чыгып кеткендер бар да. Аны мен кийин угуп калам да. Менин тууганым келиптир деп, анан мен аларга таарынып калам. Эмнеге мага айткан жоксуңар десек, эми сизге күч келтирбей эле коелу дедик, сиздин дагы жумушуңуз бар, үй бүлөңүз бар дейт да. Ошон үчүн көп мекендештерге айтабыз, Америка Кошмо Штатына келип калсаңыздар, таанышыңыздар жок болсо, аэропорттон түшкөндө эле көптөгөн эмелер бар да, эми таксилер бар, көбүнчөсү орусча сүйлөшөт, ошолорго айткыла, бир арзаныраак, жакыныраак гостиницага чыштап койгула деп. Анан акча төлөгүсү келбейт да. Анан бат-баттан кыймылдай баштайт кишичи. Адамдын башына канчалык күч келгенде адам бат-бат кыймылдайт. Анан гостиницага 2 күн, 3 күн жатасыңар, бир 300 долларыңар кетет, зато ошол учурда анан мекендештер менен кезип каласыңар. Ар кандай сайттар бар, телеграм каналдар бар, ошол жактан анан квартира таап, анан жумуш тапса болот да. Туугандар, биздеги Бишкектегидей эле барып эле радио зилден карап квартира табыш ошондой эмеске. Жогорудагы Алмаз байке айткандай, бул жакта social security жана ошондой эле wordтоп алдындагы ичиндеги историяңды карап негизи эле кыйын экен. Ошондуктан Алмаз байкенин айтканын мен өзүм көрдүм да. Алмаз байке кантип табам десем, ошо кыргыздарга бар, бул жака бар, тиги жака бар деп атып, Алмаз байке мага көп эле жардам берди десем да болот да. Ошондуктан жаңы келип аткан туугандар, бардык нерсеге даяр болуп келиңиздер. Бардык нерсеге даяр болуп келиңиздер демекчимин. Дагы бир кошумча кылып коеюн. Мен эмнеге өзүмдүн эми чакан видеолорум бар да, видео каналдарым бар, Instagram баракчаларым бар, ошол жактан мекендештер ачкан баягы ишканаларды көрсөткөнгө аракет кылам, кафелерди ачканга эме көрсөткөнгө аракет кылам. Анткени бул жака келген мекендештер таанышы жок болсо ошондой жерлерге барыш керек да. Например, могу Чикаго шаарында Арзан кафе деп мен атайын бир чакан видео тарткам. Ошол жака барсаңар, көптөгөн мекендештерге кезигесиңер. Ошол жактан эле көптөгөн маалыматтарды аласыңар. Биз атайын коюп атабыз да, адрестерин коюп атабыз. Аяка барсаңар, мекендештерге кезип калганда, алар моякта менин досум бар, анын деген квартирасы бар, моякта бир таанышым жумуш предлагать этип атты эле деп, анан жакшы маалыматтарды аласыңар да. Ошон үчүн мекендештерге кезигиш керек бул жака келгенде. Достор, азыр биз бир аз эшикте бир аз шамал болуп, суук болгондугуна байланыштуу Алмаз байкенин бир бизнес класс машинасында отуруп маектешин улантабыз. Алмаз байке, айтсаңыз, ушу азыр мекендештер мага аябай эле көп адамдар жазып атат да. Канча акча менен барам Өмүрбек, канча акча менен барсам жетет деген суроону берип атышат да. Ошого бир өзүңүз жооп берип кетиңизчи. Ооба, бул абдан көп мекендештерди кызыктырган суроо.
Америка Кошмо Штатына барганда канча каражат менен барабыз деп. Бул суроонун жообу так жообу жок. Сиздерге эч ким айтып бере албайт. Канчалык көп каражат менен сиздерге жетиштүү каражаттар менен келсеңиздер, өзүңүздөргө жакшы. Ашып калса, мыякта MoneyGram деген услуга бар. Ашып калган акчаны анан салып ийсеңиздер болот. Биз ар дайым айтабыз да, Бруклинден тышкары жерге келгенде бир үй бүлөгө, же болбосо бир адам келет, же эки адам келет, же үй бүлө келет, бир автомашина болуш керек да. Автомашинасы жок, жумуш такыр болбой калат. Например, Чикаго келген адам машинасы жок, жакшы жумуш тапса дагы жумушка бара албайт. Мыякта транспорт абдан жакшы жаман жүрөт. Филадельфияда да начар жүрөт, Синсинатиде да начар жүрөт, болгону Бруклинде жакшы жүрөт. Эгер Бруклинге келип калсаңар, мен да жашагам да, 2013-жылы келип, 2015-жылга чейин эч кандай машина албай эле баягы метрону колдонгонбуз, автобусту колдонгонбуз, таксилерди колдонгонбуз. Ошон үчүн Чикагога азыр көптөгөн мекендештер келип атат. Жок дегенде бир $4000, $5000 салып коюш керек, биз барганда автомашина алабыз деп. Анан бул кишинин санына да жараша болот. Кээ бир бойдок жигит келиши мүмкүн, же болбосо бир карындаш келиши мүмкүн. Ал келгенде деген бир трехкомнатный, двухкомнатный квартира снимать этпейт да. Бир комната снимать этип алат да, ошондой 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү квартирадан. Бир $300-400, $500. Эгер үй бүлөнүн саны канчалык көп болсо, кээ бирөөлөр 3 бала менен келип атат, кээ бирөө 5 бала менен келип атат. Анан алардын баягы сарптоочу акчасы, каражаты көбүрөөк керек да. Алар двухкомнатный, трехкомнатный квартира снимать эткенде айына $1,500 төлөп калат, $1800 төлөп калат. Кишинин саны канчалык көп болсо, тамак аш көп кетет, кийиниш керек, ичиниш керек дегендейчи. Ошон үчүн бул суроого эч кандай так жооп жок. Канчалык көп алып келсеңер, жетиштүү болсо, ошончолук жакшы болот. Эң негизгиси бул жакка келгенде баягы акча тыйын жетишпей, ар кимден карыз сурап кыйналбаш керек да. Туугандар, көрдүңүздөр да, мага берилип жаткан суроолордуна бул Алмаз байкебиз өзү жооп берди. Бул маалыматты мен тастыктоочу катары мен өзүм күбө катары айтайын. Негизи эле мен дагы ошо Алмаз байкеге келеткенде чалгам. Алмаз байке, эмне кылайын, канча акча алып алайын десем, келгенде бул жакта Чикаго келсең, машина жок, машинасы жок, жумушуң бүтпөйт. Мен жогорку видеодо айткам, машинасы жок, даже магазинге да бара албайт экенсиң, туугандар. Кечээ күнү мен дагы машинам бир аз бузулуп калып, бир автотранспорт менен бардым. Машина менен барган 18 минутталык жерге автобус менен 1 саатта бардым да, туугандар. Ушундай бир алыстыкта өзүңүздөр кыйынчылык болот экен. Мен дагы келип машина алгам, туугандар. Анан биз дагы көбүрөөк ушундай жакшы маалыматтарды бергенге аракет кылып атпайбызбы? Биз дагы кыйынчылыктарды көргөнбүз да. Жаңы келип аткан мекендештер ошондой кыйынчылыктарды көрбөсүн, даяр келишсин деп, убактыларын кетирбесин деп атабыз да. Анан азыркы учурда да көрүп калып атпайбызбы? Кээ бир мекендештер баягы элдер кетип атат деп эле даярдыгы жок келишет да. Абдан катуу даярдык менен келиш керек. 2 ай даярданыш керек, 3 ай даярданыш керек. Анан бул жака келгенде кээ бир мекендештер чөнтөгүмдө квартира снимать эткенден кийин чөнтөктө болгону $200 калды, $300 калды деген мекендештер бар. Бул жактан деген айтып коюш керек, эң негизги маселе Америкага келгенде карыз дегенди унутуш керек да. Например, Кыргызстанда карыз деген өнүккөн. Көп эле үй бүлөлөр карыз алышат, бири-биринен алышат. Анткен деген айына бир жолу зарплата берет да. Анан жетпей калат. А бул Америкада жашоо андай эмес. Мыякта бир кишиден карыз албайт, бирөөгө карыз бербейт. Ошого көнүш керек. Алмазбек, айтсаңыз эми азыркы мекендештердин, азыркы жаңы келгендердин же болбосо Кыргызстандагы келем деп ниет кылып жүргөндөрдүн бир 90% ошолордун катарына мен дагы азыр документтерим келгенден кийин, ошо неме болгондон кийин тракка чыгам деген ниетим бар да. Ушулар боюнча кандай кирет, трактын жумушу боюнча кенен айтып бербейсизби? Кандай акча иштешет, кайсы правалар керектелет? Ошолор боюнча бир катар айтып бериңизчи. Абдан туура айттың. Бул Америкага келип аткан көптөгөн адамдардын, мекендештердин 80-90% трак жумушуна иштейбиз деп келишет да, максат коюп келишет. Бул трак жумушуна иштеш үчүн эң негизгисинен эмне керек? Эң негизгиси бул жака деген биринчиден болуп жеңил машина айдай турган айдоочулук күбөлүк керек. Экинчиден social security карточка керек.
үчүнчүдөн жанагы грин карта же болбосо жумушка уруксат берүүчү карточка, разрешение на работу деп атпайсызбы? Ошол 3 документ болгондон кийин гана биз мыякта ДМВ деп коет, гаини. Ошол жака барып, мен тракка экзамен тапшырам десе болот. Анан ал жака барганда 3 негизги экзамен болот да. Бул эң негизгиси да. Эң оору, эң негизгиси 3 экзамен тапшырыш керек компьютер менен. Биз келген учурда 2013-төн 2015-16 жылдары күнүгө бир гана экзамен тапшыра алчубуз. Азыркы учурда мекендештер барып экзамен тапшырып атат. 3 экзаменди бир күндө тапшырса болот да. Муну компьютер менен, компьютер менен. Мыякта эң негизгиси General, Airbag, анан Combination деген 3 bir 450-500 суроого даярданыш керек. Ошонун баарын тапшырып бүткөндөн кийин анан ошол ДМВдан трак мектебине жолдомо берет. Мурда кааласаң трак мектебине окуйсуң, каалабасаң трак мектебине окубайсың, тааныштарың болсо ошолор менен Американы кыдырып 1-2 жума иштеп келсең даяр болуп калчусуң. Азыр жаңы закон боюнча 2022 жылдын бир февралында ушундай жаңы закон чыккан. Анан жолдомону алып алып, атайын трак мектепке барыш керек. Трак мектепке барганда да көп мекендештерибиз азыр Пенсильвания штатынын Бенсалем деген жеринде орустар ачкан жакшы бир трак мектеби бар. Бир жума окуп туруп эле баягы эмесин алып келип атат да, правасын алып келип атат. Трактын правасын алып. Анан ошол трак мектебине барганда аяктан тракты айдаганды үйрөтөт, pre-trip inspection деп коет. Кийин баягы экзамен тапшырасыңар да, ошонун баарын үйрөтөт. Параллель паркинг, тракты түз айдаганды, артка айдаганды, колуңарды көндүрүп, баардык нерсеге даярдайт. Анан pre-trip inspection деген экзаменге барасыңар, аяктан бир американец деген тракты башынан аяга чейин сурайт. Анан аяктан даярдайт. Анан ошону башынан аяга чейин айтып бересиңер, анан баягы салонго отуруп, трактын салонуна отуруп, бул тормозной система жалаң воздушный да. Ошол системаны полностью айтып бересиздер. Айтып бергенден кийин анан айдатат. Чоң тракты айдатат. Анан ошол чоң тракты айдап бүткөндөн кийин эчтеке нарушениясы жок болсо, анан кайра пермит берет, өзүнүн кагазын берет. Ошону алып келип, анан ГАИге келсеңер, силерди сүрөткө тартып, определенный акчасын төлөтүп, анан временный бир 2 айлык праваны берет да. Трактын правасын. Трактын правасын берет. Ошол силер праваны алып, анан досторуңар менен, тааныштарыңар менен, анан Американы кыдырып, колуңарды көндүрүп даяр болуп турсуңар, бир 2 жуманын ичинде силерге жанагы пластик CDL деп коет да, Commercial Driver License деп. Ошол права келип калат. Аны алгандан кийин анан жумушка кирсеңер болот да. Жанагы убактылуу болбойт. Убактылуу менен бул жөн эле стажировка чыкканга уруксат экен да. Өзүңөр колуңарды көндүрсүн, тракты айдасын деген. Жумушка орношуш үчүн сиздер деген жанагы пластик картаны аласыздар дагы, анан көптөгөн компаниялар бар да. Америкада бул трактын мекени деп коет, ушу Чикаго шаарын айтып коет да. Анан ошол жакта биздин көптөгөн мекендештер азыр компания ачып атпайбы? Ошолордун каалаганына чалсаңар болот. Биздин мен иштеген деле Kejiline компаниясына чалсаңар болот да. Анан алар биринчи очередь силерден эмнени сурайт? Жанагы пластик CDL Commercial Driver License'ыңардын копиясын WhatsApp аркылуу жибергиле дейт. Анан ошону менен силерди баягыда страховка деп коет да, иншуренске отургуш керек да. Анан ошол иншуренс деген жаңы опыту жок адамдарды алгысы келбейт. Анан ошолордун арасынан анан бирөө алып калат да. Алып калгандан кийин анан жакшы силерди деген кийин драг тестке жиберет. Ошол компания силерди жумушка алам деген компания драг тестке жиберет. Бул деген драг тест деген ар бир адамды наркотик принимать этпейт бекен. Ошону эмете текшериш керек да. Эчтеке акча төлөбөсүңөр, акчасын төлөп коет, силерге бир адрес берет. Анан ошол жака барып бүт анализди тапшыргандан кийин результаты компанияга барат. Ошондон кийин анан силерди чакырат. Компанияга чакырып, договорун түзүп, анан айтат, өзүңөр айдай аласыңарбы? Жаңгыз чыга аласыңарбы дейт. Эгер силер жанагы убактылуу айдоочулук күбөлүк менен, досуңар менен, тааныштарыңар менен бир Американы кыдырып, бир 2 жума иштеп келсеңер, анда силер даярсыңар. Эгер антпесеңер, анда силерди бир опытный бир трак айдоочуга кошот. Ошону менен Американы бир 2 жума, 3 жума кыдырып келесиңер. Анан силерге бир отдельный жаңы тракты берет дагы, анан өз алдынча иштей баштайсыңар. Ошол сени чыгарган, мисалы 2 жума деп атпайсызбы? Ошондо ошол сен чыккан 2 жума акча төлөп береби же? Төлөп бериш керек, төлөп бериш керек. Эми толук болбосо да төлөп берет да. Сени эме кылбаш керек да, баягы анткени бул компанияга кирем деп атасың, ушул компания үчүн иштейм деп атасың.
Ошон үчүн бул компаниялар толук төлөп бербесе дагы, а может 50%, 60% төлөп берет. 2 жума иштеңиз, үйрөнүңүз, андан кийин отдельно иштейсиңер дейт. Негизинен айтып коюш керек да, көп мекендештер мурда билчү эмес, азыркыга чейин билбеши мүмкүн. Бул трак жумушу Америкада жакшы бир маяна табасың да бул трак жумушу мененчи. Жаңы баягы ученик болуп кирген, жаңы трак компаниясына кирген адам өзүнүн трагы жок болсо дагы жумасына $2000 $2500 чейин акча табат да. Бул жаңы ошол СДЛ праваны алып кирген эми начинающийлар, Ооба. биринчи жаңы кирген. Менин дагы көп мыякта тааныштарым бар, ошол мен чыгарган видеолорду көрүп, мотивация алып келген мыякта тааныштар бар. Көбү мага ачыгын айтат. Мен Телеграмдан, Инстаграмдан түз эфир кылганда алар кошулушат. Аларды айтып берет. Алмаз байке, ушул бир траковый компанияга кирдик, абдан жакшы, өзүмдүн трагым жок, компания драйвери болуп иштеп атам. Жумасына мына $2000 табап атам, $2500 табап атам дейт. Ошол жаңы траковый компанияга кирген жаш жигит деп коелу, карындаш деп коелу, бир жумасына $2000 табап атпайбы? Анткени чыгымы такыр жок. Эч нерсеге төлөбөйт. Иншүрүскө да төлөбөйт, соляркага төлөбөйт, жанагы платный жолдорго төлөбөйт, эчтекеге төлөбөйт. Ал деген айдайсың, келесиң, $2000 болобу, 1.8 болобу, $2500 аласың, кетесиң. Ал ошол иншуренс болобу, ошо платный дорогаларды компания төлөп берет ошону. Анын баарын компания төлөйт. Трагың бузулуп калабы, трейлериң бузулуп калабы, баардыгын компания мойнуна алат. Сен только айдайсың. Бул жаңы киргендер баягы процентке иштеши мүмкүн. Бир жумада канча гроз деп коет, мыяктачы бир жумада канча суммага жүк ташысаң, ошонун бир 25-30%-ын сага төлөп берели дейт. Же болбосо майлыж деп коет да. Ар бир айдаган майлыжыңа төлөп берет. Мыякта деген $60, 60 центтен төлөшү мүмкүн, 65 центтен, 70 центтен төлөшү мүмкүн. Ошонуңду айдайсың, бир жума десе бир жума, 2 жума десе 2 жума айдап келесиң, болду. Зарплатаңды аласың, паркингке коюш керек деп да башыңды оорутпайсың. Кийин баардык кыйынчылыктар трак жумушунда жанагы арендага алгандан башталат да. Арендага сен тракты арендага алып атпайсыңбы? Алгандан кийин көп түшүктөр анан сенин мойнуңа өтөт. Солярканы өзүң төлөйсүң, аренда жума сайын төлөйсүң. Кээ бирөөлөр ар кандай да тракты бузулуп калса мурда деген компания төлөчү. Кээ бирөөлөр азыр 50%-ын сен төлөйсүң, мен төлөйсүң дегендер бар да. Жана платный жолдордун баарын өзүң төлөйсүң. Көп расходторду өзүң аласың да. Бирок анча-мынча көп таап калышың мүмкүн. Анан кийинчерээк накта 100% овнер деп коет. Трак өзүңдүн менчигиң болуп калат да. Менчигиң болуп калган бир чети кандай жакшы. Сен деген ошол компанияга ай сайын ошол трак үчүн акча төлөбөйсүң. Ал сен өзүң менчигиң. Бүт расходтордун баарын өзүң жабасың. Анан баягы Украина согушу башталганга чейин айта берейин эми. Мен дагы өзүмдүн каналдарымда көрсөтүп жүрчүмүн, жумасына чейин $9000 чейин таза пайда менен чыгып кетчүбүз. $8000 чейин, $7000 таза пайда менен чыгып кетчүбүз да. Бул бир айдагы эсеп же бир жумадагы? Бир жумадагы эсеп. Бир жумадагы эсеп. Анан кийин баягы Украина согушу башталып, азыр кичине начар болуп калды. Баардыгы мурдагыдай эле. Груздар бар, жүрүп атабыз, 2 жумалап иштеп атабыз, бирок биз деген бир жүктү алып атпайбызбы? Ошого төлөнүүчү акча кичине начарыраак төлөнүп калды. Азыр биз өзүбүздүн трагы бар, овнерлер жумасына таза пайда, а может 3,5 болуп калат, 4 болуп калат, 4,5 миң болуп калат да. Мурдагыдай 7, 8, 9 дегенди көрбөй калдык да. Болгон айырма ошо. Азыр бул ошо сиздердин аз таап калганыңыздардын бирден бир себеби ошо Украинадагы согушка байланыштуу болуп атат дейм, ошонун таасири сиздерге тиеп аткан. Таасири тиеп атат да. Таасири деген бул бизге трак айдоочуларына гана тийген жок да. Бул Американын общий экономикасына таасирин тийгизип атат. Дүйнө боюнча баардык мамлекеттерге таасирин тийгизип атпайбы? Эми адам деген үмүт менен жашайт да. Үмүт менен жашайт. Кудай буюрса аякта тынчып калса, кайра экономика көтөрүлсө, жүктөрдүн баасы көтөрүлсө, дагы жакшы, жумуш жакшы болуп, жүктөрдүн баасы көтөрүлсө да жакшы маяныларды таап калабыз деген ойдобуз. Анан негизи айтып коюш керек, азыркы учурда дагы биз кичине начарыраак акча таап атсак дагы башка жумуштарга караганда баары бир трак айдоочулары баары жакшы табат да. Негизи эле айтып кетпейсизби ушул жерде мисалы азыр Америкадагы мисалы IT тармагы аябай жакшы иштейт дейт, IT менен трак компаниялары ошо тракта иштеген менен ITде иштегендин айырмасы кандай? Ошо экөөнүн маянасын бир айтып койбойсузбу элдерге бир ачык болсун. Сиздин видеолоруңузду көрөбүз, баардыгы эле ошол
видео менен көрсөтүп бересиз канча заказ монча майылга монча миң доллар алдым деген видеолоруңузду көргөм да мен өзүмчө. Ошо экөөнүн айырмасы кандай ошо? Айырмасы трак жумушу бул абдан кызык жумуш. Абдан кызык жумуш. Анткени силер тракты айдайсыңар дагы, силер маяны алып атасыңар дагы, Американы толук кыдырып атасыңар да. Ар бир штатына барасыңар, ар бир жолунан жүрөсүңөр, ар бир шаарга барасыңар. Мен тракта иштеп атканыма уже жакында 8 жыл болот, августта. 8 жыл болот. Мен азыр Америка Кошмо Штатын Бишкек шаарына караганда жакшы билем да. Ар бир штатында болгом, ар бир айылында болгом, ар бир жолунан жүргөм. Мен азыр жүк алып барсам эле баягы эле жерге келип турмун. Жүк алсам деле баягы эле жерге келип турмун дейт. Бул абдан жакшы жумуш да. Ондар баягындай болуп калыптыр да, бизге түшүнүктүрөөк айтып коеюн. Молодая гвардия менен чүйскө келе бер деген сыяктуу эле болуп калды. Ошондой болуп калды. Анан трак жумушу деле бул жеңил жумуш эмес. Ар дайым талаалап жүрөсүң, 2 жумага кетет, кээ бир мекендештер 1 ай иштеп келишет, үйдө үй бүлөнү баягы үй бүлөдөн алыс болуп каласың да. Үй бүлөдөн алыс болуп каласың, ошонсуз жаман, кээ бирде түн ичинде айдайсың, кээ бирде күндүз айдайсың, уйку маселеси болуп калат, кээ бирде күндүз укташ керек болуп калат, уйкуну да бузуп алышы мүмкүн да. Ден соолукка деле терс жактары бар трак жумушунунчу. Бирок эми биз атайын Америкага келгенден кийин ойнойлу, күлөлү деп келген жокпуз да. Бир иштейли, үй бүлөнү багалы, ата энеге жардам берели. Биз салып аткан каражаттар мамлекетибизге барып, ошол мамлекеттин бир 30-35% түзүп, ошо мигранттарга да рахмат айтыш керек. Анан ошол аркылуу анан жолдор салынып, мектептер салынып, бала бакчалар салынып, биздин да салымыбыз бар да. Анан IT боюнча дагы мен ар дайым айтам да, Америкага келгенде даярданып келгиле деп жаткан себебибиз, азыр Кыргызстандан айтини окуп алсаңар болот да. Кыргызстанда окуганда мисал эле келтирип коеюн. Бишкекте, Восток 5те, Гражданский 119да Эсен Ниязов деген Америкада 10 жыл жашап кеткен мекендешибиз жакшы IT мектебин ачкан. Ошол жака барып окусаңар, 9 ай окуйсуңар дагы болгону $800 төлөйсүңөр. 9 айдын ичинде 800 гана доллар. 9 айдын ичинде $800 төлөйсүңөр. Англис тилин дагы жакшы билип каласыңар. IT ушул Америкага ылайыкталган да окусу. Ошону бүтүп келип Америкага келгенде коюп, апапакай көйнөк кийип алып, айтишник болуп иштесеңер, бул жакта IT дагы жакшы табат. 80 миңден $115,000 чейин компаниялар менен договор түзсөңөр болот. Азыр көбүнчөсү IT иштегендер, мен дагы кайнем азыр IT-ге жаңы эле кирбедиби? Жумасына 2 күн офиске барат, калган 4 күн, 5 күн болобу үйдөн иштейт да. Компьютерди ачсаң эле жумуштасың уже. Ооба, сен айырмаң жок да. Интернет бар, хоть Калифорнияга кетип кал, хоть Нью-Йоркко кетип кал, каякта интернет болсо ачасың, жумуштан берген иштерди жасап коесуң, бошсуң да. Анан күнүгө дагы алар деген бир 4 саат иштеп коет экен, 5 саат иштеп коет экен. Ошон үчүн колдон келсе, ошол Кыргызстанда окуп $800 кетирген окуну Америкага келсеңер $10,000 төлөйсүң. Ооба, мен кече эле сүйлөштүм, $6,000 сүйлөштүм. 6 миң, 8 миң, $10,000 төлөйсүңөр. Ошон үчүн убактыңарды кетирбегиле. Колдон келсе, Россияда болосуңарбы, Кыргызстанда болосуңарбы, IT-ни окуп, англис тилин үйрөнүп, бул жака даярданып келсе, бизге окшоп, анан белиңерди сындырып, грузчик болуп, идиш аяк жууп, мувингди иштеп, эметпей адам катары жашайсыңар да. Ошон үчүн биз силерге жакшынакай жакшылык каалап атпайбыз. Ошон үчүн маалыматтардын баарын берип атабыз. Анан эми азыр сиз тракта иштеп атпайсызбы? Тракта иштегениңизге дагы азыр быйыл 8 жыл болот дедиңизби? Ушул 8 жылда мына трактын жаман жактары, минус жактарын айтыңызчы. Кандай сиздин ден соолугуңузга болобу, же үй бүлөңүзгө болобу, кандай бир минустарын алып келди? Кандай ден соолугуңузга белиңизби, же кандай көп отурган ошо тажап кетесиңби? Кандай ушул жактарын бир айтсаңыз. Бул трак жумушу кээ бирөөнө жагат экен. Мен да көптөгөн тааныштарым бар да, кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт, кээ бирөө 3 ай иштеп кетип калгандар болгон да. Талаалап эле жүрөт экенсиң деп. Эң минусу үй бүлөдөн алыс болосуң да. Эң начар жери үй бүлөдөн алыс болосуң. Мен 2 жума иштейм, анан үйгө келип 3-4 күн эс алам. Кээ бирөөлөр бар, бойдок келген жигиттер бар. 1 ай иштейт, жарым жыл иштегендер бар. 1 жыл иштегендер бар. Тракта жашагандар бар да. Олар үйгө келбейт, ошо үйгө келбей эле жарым жыл, 1 жыл жашашат. Анан баягы чарчаган учурда компаниясына айтып коелу, ошол штатта бир 2 күн алат, 3 күн алат, ошол жактан уктап, душка түшүп, эс алып, жер көрүп, эл көрүп, анан
жумушун улап кетет да. Анан эң дагы жаман жери бул уйку маселеси да. Уйкуну бузуп алышыңар мүмкүн. Анткени силер деген кечинде жүк алсаңар, түнү бою айдап калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн күндүз кеч укташыңар керек. Уйку келбейт да. Өзүңөрдү заставлять этесиңер. Кээ бирде тамак аш жөнүндө эме болуп калат. Үйдөн алган тамак ашар жетпей калышы мүмкүн. Анан жагымсыз ар кандай тракстаптагы тамактарды жеп тажайсың. Ошонусу бар. Жакшы жактары да бар трактынчы. Эл көрөсүң, жер көрөсүң деп. Миң укмунча бир көр деген нерсе бар да. Зато штаттардын баарын кыдырасыңар. Кайсы шаар кайсыл жерде турат, кайсыл штат каякта, кайсы жолдор бар. Кооз жерлерин көрөсүңөр. Американын кооз жерлери да көп да. Негизи будан сиздин бир видеоңузду көрүп калдым эле. Комментарийге да жазгам мен. Ошол бизде будан бир 2 ай 3 ай мурун аябай бир суук болбодубу? Ооба. Кар болду. Ошол мезгилде сиз бир кырсыкка учурапсыз да. Ошол боюнча айтып кетпейсизби? Биздин мекендештер дагы көрүп турса керек ал видео боюнча. Кандай болду ол жагдай? Анан кандай ошол боюнча бир аз кыскача айтып койсоңуз. Достор, ушундай бөөдө кырсык деген Кашкабактын ортосунда экен да. Трактын капталын баарын калкаланып тур. Полицейский келди, азыр полицейский өзү тоюн чакырам дейт. Анан жолдон чыгарабыз, айдасаң айдайсың, айдабасаң моякта лаус бар дейт, ошол жака жеткизип коебуз дейт. Жолдо жүргөн мекендештер айлагыла. Жакшы айтып коюш керек. Бул жаңы келип аткан мекендештерге да сабак болот. Бул тракт жумушу жеңил эмес деп айтпадымбы? Бул жеңил машина эмес да. 2 метр, 3 метр, 4 метр эмес. Бул 25 метр абдан чоң тракт да. Анан ичинен деген 40 тонниктер деп коет да. Абдан оор груздарды аласыңар. Анан көптөгөн трактта иштеген кишилер декабрдан баштап мартка чейин жумуштан кетип калышат. Башка жумуштарды иштешет, өзүнүн өлкөсүнө кетип калышат. Анткени коркушат да. Анткени мыякта деген гололед деп коет, black ice деп коет. Тракт кетип баратканда эчтеке кыла албай каласың кээ бирдечи. Башкара албай каласың. Мына мен иштегениме 8 жыл болду. 8 жыл болоюн деп калды. Бир да жолу кышында кеткен эмесмин да. Мен деген тоого чыгамбы, түз жерден жүрөмбү, ар кайсы штаттарда болом. Мен эч качан тракт жумуштан качкан эмесмин. Болгону ошол бир жолу кичине кырсыктап калдым. Агая штатында болчу, абдан катуу суук болду. Кар жаады, жолдор көрүнбөйт. Анан ошол жактан кетип баратып, кичине тайып кетип, мына 8 жылдын ичинде биринчи жолу тайып кетип, анан ошо жекнайф болуп, баягы жекнайф дегенде трак менен трейлер эметип калды да, кайчылашып бүктөлүп кетти дагы. Ошо трейлерин келип тракка тийип, трагымдын бир капталы анан бир карыш эметип кетти да, ичине кирип кетти. Колдон келишинче эми баягы аракет кылсаң берекет дегендей, өзүм эле механиктерге барбай, өткөндө паркингден чойдуруп, соккулап, мокулап, атайын запчастарын сатып келип жасап, өз колум менен жасап койдум да. Өзү негизи ошо уста болсоң дагы өзүңө жакшы экен да ошондой учурларда. Өзүң эле оңдоп. Жакшы да. Ар бир эле нерсеге бара берсең, акчасын төлөй берсең кымбат болот да. Мен тракка деген баардык инструменттердин баарын салып коем. Ар кандай ачкычтар бар, домкраттар бар. Баардык нерселер бар. Майда чүйдөнү өзүбүз эле токтойбуз. Өткөндө да бир видеодо Ерлан Андашев инибиз трак айдап жүрөт да Америкадачы. Ал дагы көрсөтүп видео тартып анан өзү оңдоп атпайбы трактасына кирип. Биз дагы майда чүйдүлөрдү өзүбүз оңдоп алабыз. Өткөндө Мейн деген штатка барып, мекендештерге атайын видео тартып, трактын, трейлердин дөңгөлөктөрүн өзүм алмаштырбадымбы? 2 дөңгөлөктү алмаштырып көрсөтүп бердим. Мондай кылсаңар болот, тигиндей кылсаңар болот деп. Бая мындай да, трак жумушун баштаарда 15 мүнөт PTI деп коет. Ар бир адам тракты башынан аягына чейин текшерип чыгыш керек. Ар бир лампочкасын, дөңгөлөктөрдүн желдердин, баардык нерсени. Эгер көңүл бурбай кетип калсаңар, полицейский токтотуп, проверка кылып коет да, ошондо минус таап калса, тикет аласыңар да, лишний акча төлөп каласыңар. Ошол сиз мисалы айдап кетип атканда ошо полиске кармалганда тикет алган учурлар болобу? Тикет алган учурлар болгон. Мен башында тракка киргенде 2015-жылы баштагам, августта. Англис тилим абдан начар болчу. 2 жолу тикет алгам. Бир жолу Аризона штатынан, анан бир кайсы штат экенин билбей атам. Мага англис тилиң начар деп тикет берген да. Англис тилиң начар? Англис тилиң начар экен деп тикет бергем. 8 жылдын ичинде 3 спидинг тикет алдым. Баягы ылдамдыкты кичине жогорулатып коюп. Бул абдан начар нерсе да.
спидинг менен кармалганда тикет берет, сотко барыш керек болот. Ар бир баягы сотко барбай биз адвокат жалдайбыз, адвокатка акча кетет, штрафын төлөйсүң. Сен скорость менен тикет алсаң бир $700-800 кетет да. Мен ошол 3 скоростько баягы превышение деп коет го, баягы ылдамдыкты жогорулатып койгон үчүн $2400 штраф төлөп бергем да. Туугандар $2400 сомго чыгып койгон. Сомго которгондо канча болот? $2400. Достор, азыркы учурда биз бир аз Шамшыметкенге, Алмаз байкенин бир аз суук болгондугуна байланыштуу бир аз Шамшыметкен кыргыздын кафесине келдик. Бул жакта кыргыздардын дагы бир өзүнүн жетишкендиктери тууралуу жана ошондой эле биздин кыргыз кафелери өнүгүп өсүп жатканын көрүүгө болот. Алмаз байке, деги эле ушул кыргыз кафелеринен чай ичип турасызбы? Негизи кыргыздардын тамактарын сагынып калсаңыз элек, тракта дагы бир 2 жума жүргөн учурлар кандай болот ошолор боюнча? Айтып койсоңуз. Мекендештерге да бир пайдалуу маалымат болду. Биз дагы Чикаго келгенде колдон келишинче үйдүн тамагын жегенге аракет кылабыз да. Биякта эми тааныштар бар, туугандар бар. Андан тышкары кафеге барсак, тамак ичсек дагы колдон келишинче мекендештер ачкан кафелерди, мекендештер жасаган жакшынакай тамактарды ичкенге кылабыз да, аракет кылабыз. Анан тракта иштеп жүргөндө дагы айтабыз да, ар дайымчы үйдүн тамагын сагынбаш үчүн көптөгөн бир 2 жумага жете турган тамак алып алабыз, бирок ал да түгөнүп калышы мүмкүн. Түгөнүп калгандан кийин ар кайсы стаптагы тамактарды жеп, анан тажап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биздин тамактарга эч кандай тамак жетпейт, эң даамдуу. Анан бул Чикагода да көптөгөн мекендештердин жакшынакай кафелери бар. Мекендештер келип калса дагы анан келесиздер, көрөсүздөр. Ушул арзан кафе, абдан сонун кафе. Бул жакка да мына көптөгөн мекендештери чогулушат, ушул жака келип мекендештер менен кезигип, жакшынакай маалыматтарды алып, бул жактан квартира маселесин чечип алсаңар болот, жумуш маселесин чечип алсаңар болот. Негизи эле туугандар, бул жердеги мисалы менюларды да көрсөк болот да. Мисалы мен Кыргызстанда Файзадан же болбосо Кыргызстандагы биздин кафелерден чай ичкенде плов заказ берчүмүн жана ушундай лагман. Кыргызстанда эмне тамак болсо мен таң калтырганы бул жердеги Кыргызстанда эмне тамак болсо баардыгы бар экени бул көз кубандырат да туугандар. Достор, дагы бир байкаган жери бул жердеги машинасында алдыңкы номеринде кыргыздын желеги турат. Бул ушул желек боюнча айтып бериңизчи, эмнеге буну тагып алдыңыз? Сиздердин штаттарыңызда же бар закондор башкачабы же кандай? Жана биз айтпадыкпы? 50 штат болсо, 50 штатта закондору ар кандай депчи. Например, бул Иллинойс штатында, Чикаго шаарында көптөгөн машиналарды көрүп атам. Бул номерлерди машинанын астына дагы, артына да тагат экенсиңер. Агаяда болсо биз только артына тагабыз. Ошон үчүн асты пустой, каалаган нерсеңи тагып койсо болот да. Мен ошон үчүн Кыргызстандын желегин желбиретип тагып койгом. Ар кайсы штаттарга барасың, бул номерди кошуналарым ар кайсы чакырып барсаң, американецтер да сурап калат, бул кайсы өлкөнүн желеги, эмне деген желек депчи. Ошон үчүн колдон келишинче Кыргызстаныбыздын желегин желбиретип турушубуз керек. Алмаз байке, биздин көрүүчүлөр менен дагы коштошуп койсоңуздар болот. Урматтуу биздин мекендештер, Өмүрбек инимдин катталуучулары, YouTube каналдарга ак жол, өнүгүү өскүлө. Анан азыркы учурда көптөгөн мекендештер Америкага келебиз деп даярданып жатышат, келип атышат. Ошол мекендештердин баардыгына ак жол каалайбыз. Жолдору ачык болсун, Америкага жакшы жетиңиздер, келиңиздер. Биз көргөндү сиздер да көрүңүздөр. Анча-мынча кыйынчылыктар болот, ошого чыдаңыздар. Баардыгы жакшы болот. Көптөгөн мекендештерге буйрсун. Ак жолунда сиз жолго чыгат экенсиз. Сизге ак жол. Жакшы жүрүңүз. Буйруса туугандар, дагы бир айта кетчү нерсе, Алмаз байкенин үйүндө конокто дагы болобуз. Жакынкы күндөрү ал чыгарылышта күтсөңүздөр болот. Бул биздин биринчи серия деп кабыл алсаңыздар болот да. Анда ак жол сизге, Алмаз байке. Чоң рахмат. Жакшы видео болду го дейм, бирок эми убакыт кыска болуп калды. Кийинки бөлүктө эми бүгүнкү видеодо айтылбаган нерселерди бүтүрөбүз, Кудай буйруса. Туугандар, биздин чыгарылыш ушу менен жыйынтыкталды. Бирок сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аман болуңуздар туугандар.